Кудайга даңк болсун бир туугандар жана замандаштар. Кудай ар бириңиздерге батасын берип, бүгүн дагы биз сиздер менен биргеликте Кудайдын сөзүн укканга жана Кудайдын ысымын даңктаганга мүмкүнчүлүк болгон үчүн Кудайга ыраазымын. Анткени Кудай буга чейин бизди ар бирибизди сактап, жашоо берип, дем берип, бизге өмүрүбүздү узартып, Кудай ушунчалык ырайым күндөрүн создуртуп келатат. Ошон үчүн Кудайга ыраазычылык билдирсек болот. Израиль элинин жашоосунда Кудайды даңктоо ушунчалык терең, ушунчалык мааниге ээ болгондуктан, алар Кудайдын ысымын мактагандан жана Кудайдын ысымын даңктагандан ушунчалык кубанып, ошол нерседе Кудайга ушунчалык жакын болушкан. Эгерде биз карай турган болсок, Израиль элинин жашоосунда болсо ушунчалык Кудайдын кереметтери болгон. Кудай ушунчалык аларга жакын болгондуктан өзүнүн керемет иштерин дайыма көргөзүп турган. Элестетип кое берсеңиздер, эгерде биз карай турган болсок, Кудай Израиль элин болсо Мисирден кулчулуктан 10 жаза менен өзүнүн кереметтерин көргөзүп, кулчулуктан алып чыгат. Андан соң болсо душмандары артынан кууп баратканда деңизди экиге бөлүп, ошол жерде дагы өзүнүн керемет иштерин көргөзөт. Ошондуктан Израиль элинин жүрөгүндө ушунчалык Кудайды даңктоого жүрөгү бурулган. Эгерде биз Забур китебин окуп турган болсок, Забур китебинде болсо ушунчалык биз көп даңктоолорду окуйбуз. Ал жерде болсо ар кандай даңктоолор бар. Кайгырган адамдын жашоосу бар, кубанган адамдын жашоосу бар, кыйналган адамдын, деги эле соорото турган, ушунчалык жүрөгү кыйналып турганда соорогонго ушунчалык Кудайга жакын болгон учурларды биз байкайбыз. Биз ошол забурчудан бир нерсени байкасак болот. Забурчу бул Кудайды даңктоого чакырат. Жана ошол эле учурда ал Кудайды мактоо канчалык жакшы экендигин, Кудайды мактоо, даңктоо ага жарашат экендигин толугу менен көргөзүп берет. Биз бүгүн болсо ыйык жазуудан Забур китебинен 150-забурду окуйбуз. Теңирди даңктагыла, Кудайды өзүнүн ыйык жайында мактагыла, аны өзүнүн кудуреттүү асманында мактагыла, аны керемет иштери үчүн мактагыла, аны чексиз улуулугу үчүн мактагыла, аны сурнай тартып мактагыла, аны арфа жана гусли чертип мактагыла, аны дат кагып би бийлеп мактагыла, аны кыл аспап жана сыбызга ойноп мактагыла, аны мукам үндүү же табак кагып мактагыла, аны катуу үндүү чез табак кагып мактагыла. Теңирди бардык тирүү жандар макташсын, Теңирди даңктагыла. Карасак, бул жерде забурчу биринчиден даңктоого чакырат. Теңирди даңктагыла дейт. Анан Теңирди кайсыл жерде даңкташ керек экенин айтып атат. Биринчиден анын ыйык жайында даңктагыла дейт. Экинчиде болсо анын өзүнүн кудуреттүү асманында мактагыла дейт. Мындайча айтканда, жерде дагы Кудайды даңктаганга боло тургандыгын забурчу көргөзүп жатат. Жерде дагы аны мактаганга боло тургандыгы, жерде дагы Кудайдын ысымын даңктаганга мүмкүн экендигин жана ошол даңктоо бир гана Кудайга таандык экендигин айтып жатат. Кээде адамдар менен сүйлөшүп калганда, адамдар айтып калат: "Ой, Кудайга дагы ырдаса болобу" депчи. Ал кандай чогуп калат: "Кой, каяктагы нерсени айтып атасың" депчи. Жок. Ыйык жазуунун негизинде мен айтат элем, Кудайды мактаганга болот. Аны даңктаганга болот. Ага жарашат. Анткени ал татыктуу ошол даңкка. Ошол мактоого татыктуу Кудай. Забурчу ушул нерсени өтө жакшы түшүнгөн, өтө жакшы билген, ошол Кудайды даңктоо канчалык ага жагымдуу экендигин. Ал айтып атат, анын ыйык жайында мактагыла дейт. Кудайдын ыйык жайы кайсыл жер? Кудайдын ысымы аталган жер. Кудайдын ысымы макталган жер. Кудайдын ысымын чакырган жер. Анан даңктоо бул жерде эле токтоп калбайт. Даңктоо бул асманда улана турган кызмат экендигин дагы айтып жатат.
асманда түмөндөгөн периштелер Кудайдын ысымын даңктаганын биз окуйбуз ыйык жазуудан. Кудайдын керемет иштерин жар салып даңктаганын окуйбуз. Забурчу өтө жакшы билген Кудайды даңктоо бул өтө маанилүү экендигин. Андан кийин болсо Забурчу айтат, Кудайдын керемет иштерин жар салып жатат. Кудай шунчалык керемет иштер жасай тургандыгын, ал улуу Кудай экендигин, ал чексиз улуу Кудай экендигин айтып жатканы, анан Кудайды кандай аспаптар менен даңкташ керек экендигин, кантип даңкташ керек экендигин ал айтып жатат. Бир нече аспаптарды айтып жатат. Чын эле Кудайды жөн эле оозуң менен эле даңктап койбостон, ага болсо музыкалык коштоолор менен, музыкалык аспаптардын коштоосунда Кудайды даңктоо, жагымдуу үн менен Кудайды даңктоо бул ага жарашат экендигин айтып жатат. Эң акыркы аятта айтат, теңирди баардык тирүү жандар мактасын, теңирди даңктагыла дейт. Мындай айтканда, Кудайды Израиль эли эле, Кудайдын эли эле даңкта дегенди айтпаптыр. Бул жерде баардык адамдар, баардык эл, баардык улут Кудайды даңктоо керек экендигин көргөзүп берип атат. Бүгүнкү күндө биз дагы Кудайды даңктасак болот. Канчалаган адамдар ордуларынан турбай калды. Канчалаган адамдар бүгүнкү ушул таңды көрбөй калды. Бирок биз бүгүн ушул таңды көрүп, ушул сааттарда дем алып, ушул сааттарда биз тирүүбүз. Биз Кудайды даңктасак болот. Бул Кудайдын керемети. Кудай бизге өмүр берип, жашоо берип, ырыскысын берип жаткан үчүн, жана бизди ар кандай жамандыктан, кырсыктан сактап жаткандыгы үчүн Кудайды даңктасак болот. Ага биздин жүрөгүбүздөгү ыраазычылыктарды айтып, Кудайга мактоолорду алып келсек болот. Анткени бул Кудайга жагат. Кудай даңктоого татыктуу. Аян китебинде, жакан алган аянда биз окуйбуз 4-бөлүм 11-аятта. Мындай деген сөздөр бар. Жакан алган аян 4-бөлүм 11-аятта. Бул жерде болсо Теңир сен даңкталууга, урматталууга жана бийлик кылууга татыктуусуң. Анткени баардыгын сен жараттың. Баардыгы сенин каалооң менен жаратылып, бар болуп турат дейт. Карасак, бул жерде Кудайды канчалык даңктоо маанилүү экендигин, Кудай гана ошол даңктоого татыктуу экендигин, Кудай гана биздин жаратуучу экенибизди айтып жатат. Биз дагы ошол даңктоолорубузду бүгүн Кудайга алып келсек болот. Бүгүнкү күндө жерлерде, жыйындарда Кудайдын ысымы даңкталып жатат. Жерлерде Кудайдын ысымы макталып жатат. Бул керемет, бул бата. Кымбаттуу угарман, балким сиз үчүн да суроо болуп калышы мүмкүн. Кантип мен Кудайды даңктасам болот деп. Сиз болгон эле жүрөгүңүздөгү Кудайга ыраазычылык билдирип, ага арнап ооз курмандыгы менен Кудайга келсеңиз болот. Кудайга шүгүрчүлүк келтирсеңиз болот. Кудайга анын ысымын мактап, ага ыраазычылыктарды айтсаңыз болот.
тегил сени куткаруучу, бейиште бир болуп ыраазымын. Canımı ayamay kutkarucu, ölümde başini elin ucu, dağday denir seni kutkarucu, değişte bir bolu Damday denir seni kutkarucu, değişe bir bolup razımın. Жарышта баратабыз алды карай, ылдамдап буттар ұшат чуркай-чуркай. Жетемин деген гана максат менен зымырык жомоктогу кара куштай. Атам доктор элге тийчү кереге, кыйын милдет дарыгердин эмгеги. Күндөп, түндөп, оору менен алышкан укмуш эме түрлөрү ар себеби. Эртең менен кетип жатып жумушка сөзүм бере, балдар мени уккула. Эртең чогуу силер менен баарыбыз эсалуу күн силер даяр тургула. Биз күткөндөн жадабайбыз мындайга, ата менен эс алуу бул сыймыкта. Күтүп күн да келди баягы, кеч да келип бүгүн күнүн аягы. Келип калчу убак келип биз мында күтүп жаттык жабыр тосуп алууга. Эшик чертип дауш эле болсочу чуркамакпыз ата кебай мойнуна. Үмүт өчүп, алоосунан азайып, келбейт дедик, тооло жүрөк капалык. Атам дешкен биз андагы жеткинчек, четке кагып мээри менен аталык. Кеч киргенде атам келди тел кеткен. Өңү кызыл кан жүгүрүп бет-беттен, капаланган биз андагы капарсыз, атам үчүн кымбат элек берметтен. Сөзүм баштап ата кебей маңдайда, оору күчөп бейтаптарым арыбынга, керек эле дарыгерлер жардамы, ошондуктан туура кабыл алгыла. Силер менен болом ар күн дайыма. Кечигип жатат дешип кээ адамдар, өттү го жылдар менен кылымдар.
алида жоқ теге чын байтканы. Мен келем айткан анын сөзү бар. Көп жандар оорусу бар күчөгөн, жашоосунда эчендер көп жүдөгөн, күнөө деген илди текен айыккыз, алыс кылып бизди чындык өмүрдөн. Бизде болуш ишеним бар күтүүгө, эхтемей жок дайым ыксыз жүрүүгө, берсин ыйса күчтүү арыбын баталап, келет деген ишенимдүү үмүткө. Амин. Sonun İsa sen sonun ömürüm cönünde kam görürsün cedelip özümdü açıp gözlerimdi acayip suyunu beni bölürsün Süyüsün, süyüsün, İsa sen süyüsün. Canıma gelesin, barın geçir. Kaygımda boşotup, aşımda coşutup. Nazik gönüllerin Dıştık beri Bakıtsın, bakıtsın İsa sen bakıtsın Sensiz yaşayamay gözlerimden Yaşamsın, yaşamsın Tügünmez nanımsın Soranam ardayım bol canımda Cedelep özümdü açıp gözlerimdi Acayip suyunu beni bölürsün Sonun son İsa sen sonun ömürüm cönünde kam görürsün Урматтуу бир туугандарым, Иса Машаяктын сүйүүсү менен бардыгыңыздарга салам айтам. Кудайга ыраазычылык айтабыз. Кудайдын сөзү үстүнөн ой жүгүртүп, кайра сиздер менен бөлүшкөнгө Кудай шарт түзүп берип аткандыгы үчүн биз аны даңктайлы. Кудайдын сөзү бизди күндөн күнгө жаңылап, Иса Теңиристин келишине даярдаса экен. Biz sizler менен өткөндө Филиппиликтерге жазылган кат жөнүндө сүйлөшүп жатканбыз. Биз билебиз, ошол Филиппиликтерге жазылган каттын 1-бөлүмүндө элчи Паул
Филипп жыйын үчүн сыйынып, алар үчүн ыраазычылык айтып, алар менен чогуу кызматташ болуп аткандыгы үчүн Кудайды даңктаган эле. Ошол эле биринчи бөлүмдө ошол ишенгендердин жакшы кабар таратышы үчүн элчи Паулдун абалы, түрмөгө түшкөн кыйынчылыгы аларга жакшы шарт түзүп берип, аларга дем бергендиги жөнүндө биз окуганбыз. Ал эми экинчи бөлүмдө элчи Паул ишенгендерге силердин ой жүгүртүңөр Ыйса Машаяктыкындай болсун деп, Ыйса Теңирдин жашоосун үлгү катары көрсөткөн эле. Ыйса Теңир өзүнүн жашоосунда өзүнүн Кудай менен теңдигин, Кудайдын бейнесине болгонуна карабастан өзүнүн Кудай менен теңдигин олжо деп эсептебестен адам болуп келип, өзүн басынтып, кул келипин кийип, айкашкан жыгачка чейин, өлүмгө чейин өзүн басынткандыгы жөнүндө биз айтканбыз. Ошол эле бөлүмдө элчи Паул филиппликтерди силер эми өзүңөрдү басынтуу менен, Ыйсаныкындай ой жүгүртүү менен бул дүйнөдө жылдыздай жаркырап турушуңар үчүн бардык нерсени албастан жана шектенбестен кылгыла деген болчу. Биз ошол бөлүмдө, экинчи бөлүмдөн Тимотейдин, Эпафродиттин, Паулдун ушунчалык Кудайдын көз карашы менен өздөрүнүкүн ойлобостон, Кудайдыкын ойлоп, Кудайдыкын көздөп кызмат кылган кызматчылар экендигин биз ыйык жаздан окуганбыз. Ал эми 3-чү бөлүмдөн болсо, биз сиздер менен ошол жыйында ар кандай жалган окутуучулар кирип, жыйынды талкалап, ар кандай ойлорду сээп, Ыйса Машаяк эмес, ар кандай сөйткө отургузулуу, өзүңдүн денеңе таянуу, өзүңдүн адилдигиң менен куткарыласың деген ошондой түшүнүктөрдү сээп жатканда, элчи Паул аларды ашкерелегендиги жөнүндө биз сүйлөшкөнбүз. Ал жактан болсо ошол жалган окуучулардын Кудайы курсак экендигин, алар жердеги нерсе жөнүндө ойлонуп, жерден чыкпай калгандыгы жөнүндө, асман жөнүндө, Кудай жөнүндө ойлонбой, жердик нерсеге байланып калгандыгы жөнүндө айтылган. Ошондуктан элчи Паул ишенгендерге, Филипп жыйындагы ишенгендерге, силер асманга умтулгула, анткени биздин мекенибиз асманда деп айткан болчу. Эми бүгүн биз сиздер менен ушул Филиппликтерге жазган каттын 4-чү бөлүмүнө келдик. Ушул Филиппликтерге жазган каттын 4-чү бөлүм 1-чи аяттан баштап окуйм. Ошентип мен сүйгөн жана сагынган бир туугандар, силер менин кубанычым жана тажымсыңар. Теңир жолунда бекем тургула сүйүктүүлөрүм. Эдиядан жана Синтихиядан өтүнөрүм. Теңир жолунда оюңар бир болсун. Жан досум, сенден да өтүнөм. Бул аялдарга жардам бер, анткени алар мени менен Килемес менен жана ысымдар өмүр китебине жазылган башка кызматташтарым менен бирге жакшы кабар таратуу ишине катышты. Ар дайым Теңир менен кубангыла. Дагы айтам, кубангыла. Силердин момундугуңар бардык адамдарга маалым болсун. Теңир жакын. Эч нерсе тууралуу кам санабагыла. Ар дайым сыйынганда жана жалынганда каалооңорду ыраазычылык билдирүү менен Кудайга айткыла. Ошондо Кудайдын акыл жеткис тынчтыгы силердин жүрөгүңөрдү жана ойлоруңарды Машаяк Ыйса аркылуу сактайт. Ошентип бир туугандарым, эмне чындык, эмне туура, эмне адилеттүү, эмне таза болсо, эмне адептүүлүккө жатса, эмне мактоого арзырлык болсо, ошол жөнүндө ойлогула. Менден эмнени үйрөнсөңөр, эмнени кабыл алсаңар, эмнени уксаңар, эмнени көрсөңөр, ошону аткаргыла. Ошондо тынчтыктын булагы болгон Кудай силер менен болот. Мага кайрадан кам көрө баштаганыңар үчүн Теңир менен абдан кубандым. Буга чейин деле мага кам көрүүнү ойлочусуңар, бирок ишке ашырууга ыңгайы келбей жүргөн. Муну муктаж болгонумдан улам айтып жаткан жокмун. Себеби болгонуна ыраазы болууга үйрөнгөм. Жокчулукта да, молчулукта да жашай алам. Мен бардыгына үйрөнгөм. Ачкачылыкта да, токчулукта да, барга да, жокко да көнгөм. Мага күч кубат берген Ыйса Машаяк аркылуу бардыгын кыла алам. Бирок менин кайгыма ортоктош болгонуңар жакшы болду. Филиппликтер, өзүңөр билесиңер, жакшы кабар таратыла баштаганда Македониядан кеткенимде жардам жиберүү жана кабыл алуу ишинде силерден башка эч бир жыйын мага көмөктөшкөн жок. Тессалоникада жүргөндө муктаж болгонумда силер мага бир нече ирет жардам жөнөттүңөр.
Силерден жардам үмүт этип аткан жокмун. Силердин пайдаңар үчүн көйүп жаткан жемишти каалап жатам. Мен бардыгын алдым. Менде бардыгы бар. Эпафродит аркылуу берип жибергендериңерди алдым. Ал тартууларыңар Кудайга жаккан жыпар жыттуу жагымдуу курмандыктар. Менин Кудайым силердин бардык кем каршыңарды Машаяк Иса аркылуу өзүнүн даңктуу байлыгы менен толуктайт. Кудай атабыз кылымдан кылымга даңкталсын. Амин. Ушул аяттарда элчи Паул өзүнүн катынын аягында ал айтып жатат. Мен сүйгөн жана сагынган бир туугандар, мен силерди сагындым дейт. Мен силерди сүйөм. Биринчи бөлүмдө, 8-чи аятта мен силерди Иса Машаяктын сүйүүсү менен сүйөрүмө Кудай күбө деп айткан болчу. Ошол Филипп жыйыны, ошол Паулдун кызматында көптөгөн жардамдарды берип колдоо көрсөтүп турган эле. Бирок ошол жардам бергендиги үчүн, колдоо көрсөткөндүгү үчүн сүйгөн эмес аларды. Иса Машаякка ишенгендиги үчүн, бир тууган болгондугу үчүн сүйгөн. Ошондой сүйүү менен сүйгөндүгүнө Иса күбө эле. Эми 4-чү бөлүмдө болсо элчи Паул айтып атат. Мен силерди сагындым. Бир туугандар, мен силерди эстегенде кубанам. Силер менин тажымсыңар. Силер менин кубанычымсыңар. Теңир жолунда бекем тургула сүйүктүүлөрүм дейт. Анткени Исанын жолу тар жол. Исанын жолунда бекем туруш үчүн адамдан күч талап кылынат. Кудайдын колдоосу, Кудайдын сактоосу талап кылынат. Кудай сактабаса, сакчынын сак турганы бекер деп жазылат. Ал айтат, силердин араңарда ошол Эдия менен Синтихиядан өтүнөм. Алар өз ара келише албай атыптыр. Ошолор теңир жолунда ою бир болсунчу. Алар эмне себептен пикир келишпестик болуп атат. Ал эми менин жан досум, мен сенден суранам. Ошол адамдардын өз ара мамиле түзүшүнө сен жардам бер. Аларды ынтымакка алып кел. Бирок мен бир нерсени унутпайм. Бир учурда биз жакшыга таратып жүргөндө, ошол Килемес жана башка ысымдар өмүр китебине жазылган адамдар менен бирге ошол аялдар дагы биз менен чогуу жакшы кабар тараткан. Бирок ошол аялдарга жардам бер. Алар бир болсун, алардын ойлору бир болсун. Алар бир ынтымактуу болсун. Силер дайыма ошол кубанычыңар ошол Иса теңирде болсо экен. Анткени силер кубанганда теңир менен кубангыла. Чын эле бир туугандар, биз теңир менен кубанабыз. Биз өзүбүздүн артыкчылыктарыбыз менен эмес, Иса теңирге ишенип калгандыгыбыз үчүн, күнөөлөрүбүз кечирилип, куткарылгандыгыбыз үчүн биз кубанабыз. Ошондуктан элчи Паул айтып атат, силердин момундугуңар, силердин жашооңор бардык адамдарга маалым болсун. Силер жарык жашагыла, ыйык жашагыла, анткени теңирдин келиши абдан жакын калды. Силер алдыңытып ынтымаксыз болуп, бир пикирсиз болбогула, тескерисинче ынтымактуу болгула, бир пикирдүү болгула. Анткени Исанын келиши өтө жакын калды. Эч нерсе тууралуу камсанабастан, ошол Кудайга айткан каалооңорду чын жүрөктөн жалынуу менен, ыраазычылык билдирүү менен айтканды үйрөнгүлө. Ошондо качан силер жүрөгүңөрдөгү ушунчалык баягы каалоону жалынуу менен чын жүрөктөн Кудайга айтканда, Кудай силерге өзүнүн тынчтыгын берет. Иса теңир ал тынчтык берүүчү Кудай. Иса теңир ал ойлорубузду, ал жүрөгүбүздү Машаяк Иса аркылуу жүрөгүбүздөгү тынчтыкты сактап берүүчү. Биздин жүрөгүбүзгө Иса өзүнүн тынчтыгын салып койгон. Качан биздин жашообузда пикир келишпестик болгондо, ошол тынчтыктарыбыз жоголот. Бирок Иса Машаяк аркылуу гана биздин жүрөгүбүздөгү тынчтыкты ал сактап бере алат. Ошондуктан силер дайыма жакшы нерселер жөнүндө ойлонгула, ой жүгүртүңөргө көңүл бургула. Силердин эмне туура, эмне адилеттүү, эмне таза, эмне адептүүлүккө жатса, эмне мактоого арзылык болсо ошол жөнүндө ойлогула. Ой жүгүртүңөр таза болсун. Эмне жөнүндө ой жүгүртүп атканыңарга көңүл бургула. Чындык жөнүндө ойлонгула. Адилеттүүлүк жөнүндө, таза нерсе жөнүндө, адептүүлүк жөнүндө, Кудайдан кандай мактоо болсо ошол жөнүндө ойлонгула. Анан мен силерден суранам, эмнени үйрөнсөңөр,
эмнени кабыл алсаңар, эмнени уксаңар, эмнени көрсөңөр ошону аткаргыла. Силердин ойлогон оюңар менен ошол ойлогон жүрөгүңөрдөгү таза нерсе жашооңордо ишке ашса экен. Ошондо тынчтыктын булагы болгон Кудай силер менен болот. Сенин ортоңордо тынчтык болсун, сенин ортоңордо ынтымак болсун, сенин жүрөгүңөрдөгү каалоону Кудайга айткыла, Кудайга жалынуу менен, сурануу менен, өтүнүч менен айткыла. Акыл эсиңерди, ой жүгүртүңөргө жакшы нерселерди толтургула. Ошондо силердин жүрөгүңөрдө Кудайдын тынчтыгы сакталат. Ошол тынчтыкты Ыйса Машаяк аркылуу сактап берет. Ал эми силер мага жардам берип атканыңарды мен билем. Мен ошол силердин жардамыңарды көрүп алып мен кубанып жатам. Анткени бир учурларда силер бизге жардам бергенсиңер, бирок ошол ортодон жардам бергенге шартыңар болбой калган. Бирок кайрадан кам көрө баштаганыңар үчүн мен абдан кубанып жатам. Бирок буга чейин деле силер кам көрүүнү каалагансыңар. Бирок силерге шарты келбей жүргөн. Силер туура түшүнгүлө, анткени мен силерден бир нерсе үмүт этип аткан жокмун. Бир нерсе алайын деп аткан жокмун. Анткени мен бардыгына ыраазы болууга үйрөнгөм. Мен бардык учурда жашай алам. Мен барда да жашай алам, жокто да жашай алам. Жокчулукта, молчулукта жашай алам. Ачкачылыкта, токчулукта, барга да жокко да көнгөм. Мен силердин ошол берип аткан жардамыңарды көрүп Кудайды даңктап атам, анткени бул силердин Кудайга берген жагымдуу курмандыгыңар. Ошол курмандыгыңар күндөн күнгө көбөйүш үчүн ошол курмандыгыңар дагы артса экен деп каалап жатам. Бирок мен силерден бир нерсе үмүт эткен жокмун. Эгерде силер мага бир нерсе бербей койсоңор деле, мен Теңириме кызмат кыла берем. Анткени мен барга дагы, мен жокко дагы, ачкачылыкта дагы, токчулукта дагы мен жашаганга үйрөнгөм. Мен Ыйса Машаяк аркылуу, мага күч кубат берген Ыйса Машаяк аркылуу бардыгын кылганды үйрөнгөм. Ыйса Теңир мага жардам берип келген. Мен ушул убакка чейин кызмат кылып келатам, бирок ошол кызматтарымда күчтүү, кубатты Ыйса Машаяк берип келген мага. Бирок силер мени кайгырып жатканда менин кайгыма ортоктош болгонуңар жакшы болду. Мен билем силердин ошол берген жардамыңар менин эсимде. Кандай гана бир кызматтарды кылбайлы, силер башка жыйындар ошол кызматтарга катышпаса дагы, ошол Филипп жыйыны силер дайыма ошол кызматтарда катышып келдиңер. Силер дайыма көмөк көрсөтүп келдиңер. Мен ал менин эсимде. Тессалоникада жүргөндө, ушунчалык муктаж болуп турганымда, силер бир нече жолу мага жардам алып келдиңер, жөнөттүңөр. Мен ал дагы менин эсимде. Мен силерден жардам үмүт этип аткан жокмун. Силердин пайдаңар үчүн көбөйүп жаткан жемишти каалап жатам. Силер болсо Эпафродит аркылуу дагы жардам жибергенсиңер. Мен аны алдым. Ошол жардамыңар бул Кудайдын алдында тартууларыңар Кудайга жаккан жыпар жыттуу жагымдуу курмандыктар. Бул Кудайдын алдында эсептелет. Бирок ушул жардамдарыңарды эгерде силер бербей койсоңор деле мен Кудайга кызмат кыла берем, анткени күчтү мен Исадан алганды үйрөнгөм. Урматтуу биртаандар, карагылачы, бул жыйын жакшы кабар үчүн, Кудайдын кызматы жүрүш үчүн, алар өстөрүндө жок болсо дагы ошолдой курмандык кылганды үйрөнгөн жыйын болгон экен. Ошол элчи Паулдун кызматында ушунчалык көптөгөн салым кошуп, колдоо көрсөтүп, элчи Паул кыйналып аткан учурда ага колдоо көрсөткөн жыйын болгон экен. Бирок элчи Паул аябай сонун бир нерсени айтып атат. Мен Иса Машаяктан күч алганды үйрөнгөм. Мага күч кубат берген Иса Машаяк аркылуу мен бардын кыла алам. Урматтуу бир туугандар, чынын деле Кудайга кызмат кылуу. Эгерде Иса күч бербесе, анда эч ким Исага кызмат кыла албайт. Ошондуктан Исага кызмат кылыш үчүн биз Иса Машаяктан күч алышыбыз керек. Биз барга дагы, жокко дагы көнүп, ачкачылыкта, токчулукта да көнүп, биз Кудайга кызмат кылууга үйрөнүшүбүз керек. Анткени Ыйса Теңир бизди ошого чакырып жатат. Эгерде кимде ким Ыйса Машаяктан күч алып жашай турган болсо, анда ал
өзүнүн кызматтарында көптөгөн баталарды, көптөгөн ийгиликтерди көрөт деп ишенем. Ушул Филиппиликтерге жазган Паулдун катында элчи Паул жыйынга айтып жатат. Силердин кызматка болгон катышууңар, силердин ошол курмандыгыңар Кудайдын алдында жагымдуу курмандык экендигин силер билгиле. Бирок ошол Кудайга кызмат кылыш үчүн күчтү силерге Иса берсин. Силер ошол жакшы кабарда кызмат кылыш үчүн ар кандай жалган окуттар кирип кетүүдөн сак болгула. Кудайдын чыныгы кызматчылары катары ошол Кудайдын жакшы кабары үчүн өзүңөрдүн өмүрүңөрдү тобокелге салып, чын жүрөктөн кызмат кылгыла. Урматтуу бир туугандар, бүгүн биз Иса Машаякка кызмат кылып жатабыз. Биз кандай кызмат кылып жатабыз? Адамдардан бир нерсе үмүт этип кызмат кылган жокпузбу? Же болбосо Иса үчүн чын жүрөктөн күчтүү Исадан алып кызмат кылып жатабызбы? Эгерде биз Исадан чын жүрөктөн күч алып кызмат кылып жаткан болсок, анда биз ыйык жазуунун негизинде туура Кудайга жаккандай кызмат кылып жатканыбызды билдирет. Ошондуктан мен сиздерди чакырат элем. Кудайга болгон кызматта эч кандай анткорлуктун кереги жок. Кудайга болгон кызматта ичи тарлыктын, атаандаштыктын кереги жок. Кудайга болгон кызматта ой жүгүртүү Иса Машаяктыкындай болуу керек. Кудайга кызмат кылууда чыныгы кызматчыдай, Тимотейдей, Эпафродиттей, Паулдай болуп, Иса Машаяктыкын көздөп, ишенимдүү түрдө кызмат кылуу керек. Кудайга кызмат кылууда ар кандай жалган нерселерден сак болуу керек. Иса Машаяктын жакшы кабарын ишке ашырууда жердеги нерсе жөнүндө ойлоп, Кудайыбыз курсак болуп калуудан сак болушубуз керек. Ойлорубуз бир болуш керек, бир пикирде болушубуз керек. Ар кандай кыйынчылык болсо дагы, барда дагы, жокто дагы Иса Машаяктан күч алып, эгерде биз кызмат кыла турган болсок, анда биз ыйык жазуунун негизинде Кудайга жаккандай кызмат кылып атканыбызды билсек болот. Ал эми Кудай сөзсүз түрдө кылган ишибизге жараша ал өзүнүн сыйлыгын берет. Кудай ар бириңиздерге батасын берсин. Амин. Tandap almıysa bu dünyada kızmat kılış üçün ağa dostum korkma aldı bir tat eğir bara alıkpay kızmat kılıp untulun asmanda har bir günde ağada geçe dostu bir çaşandayım. Good
Қайлы түшүп күнү толгон ушул жерде экен болгон ыйса келет эшектенме тарган досум адилеттин куралдарын бул дүйнөдө бийлик кылган күнөөнү жеңгенге ар бир күндө кардайлычы досум ыйык жашап дайыма элебиздин сакындалган сыйлык бар бизге асманда ар бир күндө кардайлычы досум ыйык жашап дайыма элебиздин сакындалган сыйлык бар бизге асманда.
Кудайга даңк болсун. Чын эле Кудай канчалык керемет Кудай. Кудай ар бир адамды сүйөт жана ар бир адамды күтөт. Кудай ушунчалык сүйүүгө толгондуктан ар бир адамдын төөлүккө, тозокко кетишин каалабайт. Ар бир адамга Кудай эрк берген, тандоо берген. Кудай ар бир адамга мүмкүнчүлүк берген. Ушул мүмкүнчүлүктөрдө Кудайга келип, кечирим алып калганга жана Кудайдын ысымын даңктаганга. Ыйык жазуудан биз билебиз, Нухтун убагында адамдар ушунчалык бузулат. Анан ошол мезгилде Кудай чечим чыгарат. Бүт дүйнөнү топон суу менен жок кылам деп. Бирок ошол мезгилде Кудай Нухту чакырып, Нухту тандап алып, Нухка тапшырма берет. Сен дейт, кеме кур дейт. Кемени кандай куруш керек экенин мен сага айтам дейт. Нух болсо Кудайдын айткан оюнча кеме куруп баштайт. Нухтун кеме куруусу 100 жылдын тегерегинде болот. Бирок ошого карабастан Нух өзүнүн ишин аягына чыгарган. Бүгүнкү күндө Кудай бизди ар бирибизди тандап алды, улуу урматтуу бир туугандар. Биз дагы Кудайдын ишинде, Кудай бизге берген тапшырмаларда чын жүрөктөн бет карамалык кылбай, Кудай үчүн кылганга Кудай ар бирибизге жардам берсе экен. Кымбаттуу угарман, замандаш, бүгүнкү күндө Кудай сизди дагы чакырат. Сизди дагы куткаргысы келет. Бир убакта Кудай Нухту куткарып калгандай, анын үй бүлөсүн куткарып калгандай, бүгүнкү күндө куткарылуу убактысы бүгүн сиздерге дагы мүмкүнчүлүк бар. Ар бир адам Кудайга келип, кечирим алып, Кудай менен элдешкенде, Кудай ал адамды кечирип кабыл алат. Жана ага болсо төөлүк өмүр берет. Ыйык жазуудан биз окуйбуз, эгерде күнөөлөрүбүздү мойнубузга алып, ачык айтсак, ишенимдүү жана адилеттүү Кудай күнөөлөрүбүздү кечирет жана бизди бардык адилеттен тазалайт деп жазылып турат. Кудай бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн өзүнүн жалгыз уулун берди. Кудай ага ишенген ар бир адам өлбөй, түбөлүк өмүргө ээ болсун деп берди деп ыйык жазууда Кудайдын улуу сүйүүсү жөнүндө айтат. Кудай ар бир адамды сүйөт. Кудай бүгүнкү күндө сизди да сүйөт. Сиздин жүрөгүңүздөгү кайгыларды, жүрөгүңүздөгү кыйнап жаткан күнөөлөрдүн баардыгын Кудай билет. Эгерде сиз Кудайга кайрылсаңыз, Кудай сизди ошол күнөөдөн куткара алат. Бирок сиз жөн эле Кудай деп кайрылганыңызда эмес, сиз Иса Машаяктын ысымын чакырып, ал аркылуу гана куткарылууга ээ боло аласыз. Бүгүн биз ушуну менен чогулушубузду аягына чыгып жатат. Кудай ар бириңиздерге батасын берсин. Ар жекшемби күндөрү Москванын убактысы боюнча эртең мененки саат 9:00 биздин чыгарышты көрө аласыздар. Кудайдын сөзүн угуп, Кудайды даңктасаңыздар болот. Андан соң болсо сыйынып турсаңыздар болот. Жана бизде электрондук почта бар, WhatsApp номерибиз бар. Ошол WhatsApp номерине кайрылып, электрондук почтага кат жазсаңыздар болот. Кандайдыр бир суроолоруңуздар бар болсо, же болбосо сунуштарыңыздар болсо, кайрыла берсеңиздер болот. Кудай ар бириңиздерге батасын берсин. Азыр болсо биз сыйынып аяктасак. Улуу Кудай, рахмат, сага ыраазыбыз. Сен керемет Кудайсың. Сен даңкталууга, макталууга татыктуу Кудайсың. Теңир, сен бизди ар бирибизди тандап алгансың. Бүгүнкү күндө биз сага кызмат кылып, сенин ысмыңды даңктап, сага урмат көрсөтүү чын жүрөктөн болсо экен Кудайым. Батаңды өрөгөр. Бүгүнкү күндө сени тааныбаган, сени билбеген жандарга, сен жөнүндө укпаган жандарга, сенин өзүңдүн улуу чындыктарыңды жеткизүүдө батаңды өрөгөр. Жана көптөгөн адамдар сенин ысмыңды даңктап, сага кайрылып, сенден кечирим алып калса экен. Сага алкыш даңктар боло берсин. Амин. Кудайыбыздын тынчтыгы менен.